Азыр колуңда акча болсо бет түзүлүшүңдү, көзүңдү, оозуңду жана башка дене мүчөлөрүңдү өзгөртүүгө болот. Учурда Кыргызстанда пластикалык хирургия өнүгүү жолунда келе жатат. Бишкектеги көрүнүктүү жеке клиниканын хирургунун айтымында аларга жылына жок эле дегенде 800дөн ашуун айымдар келип операция жасатып кетишет. Алардын 50% жаш кыздар болсо, калганын улуу муундагы айымдар түзөт. Карылар лишний кожаны көзүн ачып бергеле кирпигим кирип баратат, көтөрө албай калдым деп ошону кайрылышат. Орто эсеби менен бир күндө 2 же 3 операция жасайбыз. Айына чыгарганда, калп айтпасам, август айына 34 только сурма чыгардым да, 34тө. Өзүн тааныштырууну каалабаган каарманыбыз пластикалык операция жасатуунун алдында турат. Ал көзүн, оозун жасаткандан кийин жашоосунда бир топ өзгөрүүлөр болот деп ишенет. Так, настрой кандай? Коркпо, баары жакшы өтөт. Ушундай жата бер. Саламатсыздарбы? Мен 23 жаштамын. Мен частный компанияда иштейм, Бишкек шаарында. Өзүм ошо мектеп чагымда эле көзүмдү чоң кылып, сурма чыгаргым келчү. Ушул убакытка чейин өзүм иштеп, каражатымды чогултуп, бүгүн барып жасатайын деп чечтим. Көзүң жүлжүк, кулагың делдек, оозуң кыйшык деген сөздөрдү тамашага салып да балага айтпаш керек. Анткени адистердин айтымында мындай кемчиликти чымчыган сөздөр жаш баланын психологиясын бузуп, өзүнө болгон ишенимдин төмөндөшүнө шарт түзөт. Жана бул нерсе жүрөгүндө калып, ал өзүнүн келбетине канааттанбай калат. Натыйжада пластикалык операция жасатууга түртүшү мүмкүн. Одна клиентка сделала уже 8 операций и все еще не может остановиться. Менин практикамда буга чейин келбетин 8 жолу пластикалык операция аркылуу өзгөрткөн айым кайрылган. Ал дагы деле өзүн бактысызмын деп эсептейт. Бул психиканын бузулгандыгынан кабар берет. Ошол үчүн операцияны жасатуудан мурун психолог менен кеңешип көрүп, андан соң операция жасатышса дейм. Негизи адамдар келбети эмес, жан дүйнөнү өзгөртүүдөн баштаганы туура. Вину, то им лучше обратиться к психологу сперва, чем сразу же что-то менять в своей внешности. Пластикалык операцияны жасатуудан мурун бардык анализдерди тапшырып, текшерүүдөн өткөн соң гана киришүүгө болот. Эскерте кетчү жагдай кант диабети, гепатит дарту менен ооругандарга пластикалык операция жасатууга болбойт дейт дарыгерлер. Аталган клиникага да туура эмес операция жасап салышты, же болбосо жакпай калды деген нааразы болуп кайрылгандар да жок эмес. 3 ай мурун жасаткам, 1 жыл мурун жасаткам, даже 12 жыл мурун жасаткам дегендер бар. Келбейт, прям 100% мындай так жасайбыз деген туура эмес ал. Медицинада гарантия дагы жок. Бул кожа деген өсөт, ошондой. Анан бир айда примерно 3-2 жасайбыз. Кыргызстандын калкынын көпчүлүк бөлүгүн мусулмандар түзгөндүктөн биз адамдардын дене түзүлүшүн өзгөртүүгө шарият кандай карарын дин өкүлдөрүнөн сурап көрдүк. Бисмиллахиррахманиррахим. Пластикалык операцияны 2 багытта карасак болот, же 2-ге бөлсөк болот. Бул биринчи жагы, бул уруксат берилген жагы бар. Мисалы үчүн туаса төрөлгөндө майып болуп төрөлүшү мүмкүн. Же болсо бир автокырсык, же болсо өрт кырсыгына дуушар болуп, ошондо бир бетинде, денесинде бир тактар пайда болот. Ошолорду оңдоо түзө иретинде жасаса болот. Ал эми Кудай таала берген табигый көз бар, мурун бар, дене мүчөлөрү бар. Ошолорду дагы да бир жакшыртам, дагы да бир сонун келбетти берем, дагы да бир башкача мындай жакшылайм деген негизде кыла турган болсо, бул шариятта уруксат берилбейт да бул динде. Кыргызстанда пластикалык операциянын баалары арзан эмес, алардын орточо эсептери төмөндөгүчө. Көз 17 000 сомдон 25 000 сомго чейин, ооз
6 миңден 10 миң сомго чейин, кулак 15 миңден 40 миң сомго чейин, көкүрөк $1700 3 миң долларга чейин, мурун 80 миңден 150 миң сомго чейин, денедеги тыртыкты кетирүү 5 миңден 25 миң сомго чейин, курсактагы майда алдыруу 65 миң сомдон 100 миң сомго чейин барат. Айзада Нурадилова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ.